Шаарлардын катарына кирет. Бул шаарда айылдан келген дегеле жумуш издеп келгендердин баары эле өзү каалаган жумушка орношу оңойчулукка турбайт. Бактысын, ийгилигин сынап көргөндөрүн саны аз эмес. Мына ушулардын катарында мекендешүү Сапарбек да бар. Ал жөн гана жумушка орношуп, иштеп жүрбөстөн ташкындаган талантын өстүрүп, мекендештерге кызмат кылып келүүдө. Сапарбек мырза, өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Өзüm тууралуу айта кетсем, баштап жатып сөзүмдү тааныштыра кетсем өзүмдү. Урпагы Улам Манастын, Кулуну Улам Таластын, Бакаята деген жерденмин, Кеңарал деген элденмин. Шаа деген урумун, Сагынбек деген улумун, Зарылбек болот өз атым, сиздерге салам узаттым. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, кыргыз калкым. Сапарбек мырза, Москвага кандайча, кандай максаттар менен келдиңиз эле? Москвага мындан 5 жыл мурда тагыраак айтсак, 2009 жылы февраль айында жаска чейин иштеп кетейин деген, Москваны көрүп кетейин деген ой менен келип калганбыз. Келгенде таптакыр ушу Москвада тамада болуп той алып барам деген ой жок болчу. Ал убакта азыркыдай көп той жок болчу. Ал убакта 3-4 кыргыздардын кафеси, рестораны болсо, азыр 30-40 деп айтсак жаңылыштык болбойт. Муну ошентип Кудай туз насип кылып, ушул жакта, ушул кесипти аркалап, көпчүлүк мекендештердин, жаштардын тоюнда күбө болуп келатабыз. Москва шаарында жүрүшкөн жаш мекендештерибиз 1 жыл ичинде орто эсеп менен 150ден 200гө чейин үйлөнүү тоюн өткөрүшөт. Мына ушундай тойлорду алып барууда Сапарбек мырзанын ролу чоң. Өз аты Зарылбек болгонуна карабай, той ээлери Сапарбек деп алышкан. Ошол себептен Москвада Сапарбек тамада деген ат менен белгилүү болуп калган. Жашылыкты айтам, дагы ким айтат? Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз, бул жакта үйлөндүңүз беле? Ата-бабадан калып келаткан жакшы кеп бар эмеспи? Эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт. Азыр мындай болуп калган. Эки жаман Москвага келсе кабышып кетет же чабышып кетет. Эки жакшы Москвага келсе кол кармашып табышып кетет дегендей эле. Жубайым Жылдыз экөөбүз дагы Москвадан таанышып, Москвадан табышып, тагыраак айтканда мындан 2 жыл мурда 11 ай 2011 жылы Москванын Чак ортосунда жайгашкан Гранат ресторанында бакыт тойубузду өткөргөнбүз. Үй бүлөнүн тууралуу айта кетсем, ортодо бир уулубуз бар, аты Аалы. Буюрса 1,5 жашта, азыр Кыргызстанда тарбияланып өзү атат. Тоюңуз болуп жаткан учурда адатыңызча микрофонду кармап алган жоксузбу? Микрофонду алышкан тууралуу айтсак, албетте уста көргөндө колу кытышат дегендей эле тоюбуз болуп атканда да сорго отурдум. Кээ жерден дагы микрофон колума алып, келген конокторго каалоо тилегибизди арнап, жүрөктөгү сөздөрдү арнадык. Болду, ооба, микрофон талашып, аралашып, үйлөп дегендей. Москвада жүргөн мекендештерибиз өзгөчө жаштарыбыз жана Кыргызстандын келечеги тууралуу айта кетсеңиз. Бул дагы болсо жетишкендик, нан болсо өрда болот дегендей, жогорку сөзүндө айткандай, эки жакшы Москвага келсе кабышып кетет дейт. Мен айтмакчымын, колдойбуз. Мен өзүм дагы тоюм ушу Москвадан болгон Кыргыз, мынакей биз быйыл 2 жаштын үйлөнүү тоюн алып барсак, мынакей эмки жылы бешик тоюна да келип калган жакшылыктарга кезигебиз. Ушундай эле тоюбуздун жакшылык болсун. Эми мына көптөгөн кыргыздар иштеп атат, жаштарга айтарым, бул жака келип башка динге да өтөп аткандар бар. Мен аларга айтмакчымын,
урматтуу жаштар, алыс мына орус чергезинде жүрөбүз. Орусча айтканда мир бололу, кыргызча айтканда бир бололу, өне тилибизди сактайлы, динибизди сатпайлы, бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди коргойлу, бир муштумдай түйүлүп ынтымакта болойлу. Жигитке жетимиши ыраазык кылат демекчи Сапарбек мырза тамадалык менен гана электенбестен Москва шаарындагы коопсуздук компанияларынын биринде күзөтчүлүк кызматында аткарат. Кыргызстанды сагынган чыгарсыз. Кыргызстанды аябай сагындык. Мына барып келгениме 1,5 жылдын жүзү болуп баратат. Буюрса жакында барып келебиз, аябай сагындык. Ошол кусалык менен, сагыныч менен айта турган болсок, кыргыздын жерин карачы кандай гана супсулуу. Тоолорунда карагат, күнчүлүк жол арасы күнүгө келсең аралап. Токоюнда суулары күнүштөн ушарагат, котушта ичсең балтатып, көңүлү кубат алалат. Суулардай тунуп бул сөздөр жерим үчүн, элим үчүн арналат. Москвага келгениңизде эсте калган кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз. Биз Москвага чүү деп аттанганда эле аябай кызыктуу окуяга кабыл болгом. Келе атканда эле биз поезддан калып калып, сумкаларыбыз баардыгы документтерибиз поездда кетип, эмне кыларыбызды билбей, анан машина менен Пишпек станциясынан кубалап жетип, аябай ошондо эле кызык башталган. Келип Москвада жүргөндө кызыктуу окуя болсо, эсте калган. Эми азыр билесиздер, кыргызды 6га чакырса 8ге келет. 12ге чакырса 2ге келет дегендей. 2010-жылы эртең мененки 11-де той болот деп чакырды. Азыркы Кыргызстан соода үйү 4-Күлчатай кафесинде. Мен адаттагыдай эле көнүмүш адат менен 11ге чакырса 1ге барам деген ой менен барсам, Эчагал эл 11-де келип бардыгы отурушуп мени күтүп атыптыр. Ошол аябай кызыктуу эсте калган окуя болгон. Элибиз дайыма ушундай так жүрсө, оңоп кетет деген ой менен. Фурсатыңыздан пайдаланып, Кыргызстанга ата-энеңизге, мекениңизге сагынычтуу саламыңызды жолдоп кетсеңиз. Жакшы болот. Эң биринчи албетте ата-энеме, туугандарга, жакындарыма, анан кичинекей туулубуз Алыга. Эми элибизге салам жолдой турган болсок, элибизге эч ким кыйналып, оорубасын жамандык, тоорубасын. Жергебизде жамандыктар болбосун. Бийликтеги төөлдөр элибизди сазга батырып сорбосун. Стабилдүүлүк орносун, Кыргызстаныбыз оңосун, Кудай өзү колдосун. Бар болуңуздар, биз аябай сагындык. Москвадан сиздерге ысык салам.